Мына китеп Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир сүннөтү бар. Ошол бир эле сүннөт түшүндүргөн китеп. Бул Закиров Таттубек деген бир жигит экен. Бул жигит жөнүндө ичинде маалыматтар дагы бар. Сүрөтү менен жөт этегинде. Анан тулку боюңду түздөп өзүңдү өзүң дарыла деген китеп экен. Анан бул жигиттер бизге келип, мага келип, анан кетти. Анан жазган нерсесинен бир-экөөнү айтып берсе, мен чындап сүйүндүм. Анткени мынагы Маккада, Жиддада бир канча институттар бар. Ошол пайгамбарыбыздын мужизасын, кереметтерин далилдеп чыгара турган эмгектер да. Анан бул пайгамбар алейхиссалам кантип баскан, кантип тургандыгын айтып бериптир. Пайгамбар алейхиссалам басып кетип атканда дөңдөн ылдыйга түшүп кетип аткан адамдай болуп басчу. Анан пайгамбардын көкүрөгү менен курсагы бирдей эле курсак көкүрөк чыккан эмес. Пайгамбарыбыз башын ушундай алчу, жерди карап басчу деген жилдер бар го. Ошол 3-4 хадис тап келип, китеп кылып чыгарып, ошол аркылуу адамдардын ден соолугун түздөш керек. Өзү ооруп калып бир убакта. Анан атасы диндар киши экен, пайгамбардын тарыхына келип отуруп караса, пайгамбар алейхиссалам басып кетип атканда, тегиз жерде кетип атканда дөңдөн түшкөндөй болуп басчу деген хадисти алып туруп, ошентип басканга көнүп, урматтуу бир туугандар. Анан ошол ден соолугун түздөп, анан эми карасаң көркөм жигит, эми жанагы сенага чыгырып эле жанагы кийимдер кийип нары бер басып эле турган жигит болгон. Болбосо баса албай жатып калгам дейт да. Сүннөт турамал кылгандан. Азыр биз көбүбүз жүрөбүз сүннөт деп коюп, бирок курсагыбыз бул жакка кеткен, мойнубуз буякта, жанагы тоголок Аяз ата бар го. Аяз атадай болуп калганбыз да, бир тоголок жамбаш, бир тоголок курсак, бир тоголок баш. Шундай эмес, Аяз ата, живой Аяз ата биздики. Бул ошо сүннөтү туура карманганда кандай басыш керек? Мисалы үчүн баш чалкала баш керек, түз болуш керек. Айтор схема менен бардыгын түзүп берген. Мисалы үчүн сүрөт көрсөтөм сиздерге. Интернеттен көргөм ошону мен. Көрүп анан ошол омуртка тутуму туура эмес болгон себептен анан ошо балдардын бардыгы эмне барып буту кыйшык, колу кыйшык болуп, мойну кыйшык болуп, анан инвалид болуп калгандыгын эмне урматтуу бир туугандар далилдеп берет да. Жөө баскандын пайдасын, башка нерселердин пайдасын, мисалы үчүн. Айтор ушу китептин ичинде бардыгы бар экен. Анан мен жанагы ошол пайгамбардын сүннөтүн ишке ашырып эме кылып аткандыгы үчүн мен урматтуу бир туугандар эмне ошону силерге айтып бергим келди. Анткени дайыма бир жакшы китеп окуган болсом, ошол китептин бардыгын дайыма айтып бергенге аракет кылам. Анткени өзүнө жакшы көргөндү башкага жакшы көрмөйүнчө адамдын ыйманы толук боло албайт. Адам ыйманы толук боло албайт дейт. Сөөктөрдү машыктыруу, анан жанагы сөөктөрдүн түз алып жүрүү денени. Ошол жанагы омуртканы түз алып жүргөнгө алып келет деп. Мына сүрөт карасаңар. Мына балдарга эмтип койгон. Мен теңге жазбайт да. Отурганда мындай турат да, ушунду түшүп кетпейт, башычы, мойнучу. Ал жөндөн илим изилден алып чыккан да. Анан ошого окшогон бир канча нерселер бар. Пайгамбар жөө басканы жөнүндө, жөө басканда кантип баскан пайгамбар алейхиссалам, курсагын дайыма тартып жүргөн. Анан пайгамбар жерди карап баскан, көрүнгөндү карай берген эмес. Ошондо башы кандай болгон деп. Анан ошого мисал да келтирген. Эгер адам ошентип баса турган болсо, мында лидерлик касиеттер пайда болот деп лидерлерден барып келген. Анан ичинде мисалы үчүн жанагы биринчи маселе лакот кана лакум фи расулилла усватун хасана. Усватун хасана. Силер үчүн пайгамбардын жакшы үлгү бар деген аят тап келип, андан кийин пайгамбар алейхиссалам жанагы тоодон басканда такаффа такаффуан кааннама янхатту мин сабабин. Аллахтын элчиси жөө басканда дөңсөөдөн ылдый түшүп бараткандай тулку боюн түз кармап басчу дейт да. Дөңдөн түшүп кетип атканда сен кыйшайбайсың го, түз басасың го. Ошондой басыш керек жөн кетип атканда дагы дейт да. Ошондо жакшы болуш керек. Андан кийин дагы ошо окшогон нерселерди айтыптыр, урматтуу бир туугандар. Анан бул ошо пайгамбарыбыздын жанагы тулку бойду түз алып жүрүү сүннөт деп айтат. Чындап сүннөт ошол. Анан ошо сүннөткө амал кылбайт экенбиз дагы, биз ошентип кыйнала берген үчүн мына тулку боюңду түздөп өзүңдү дарыла деген китепти мен баарыңарга сунуш кылат элем. Жана ар бир үйдө болуш керек, балдар, кыздар окуш керек. Эгерде пайгамбардын сүннөтүн тирилсек, анда биз көптөгөн ооруларга өзүбүз шифа тапкан болот элек. Пайгамбардын сүннөтүнө сөзсүз түрдө урматтуу бир туугандар эмне